Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү жаңы грамматикабыз ны көздөй. Ны көздөй жандоочу атооч менен уюшулат. Ал кыймыл-аракеттин кимге, каяка багытталгандыгын билдирет. Ны көздөй жандоочунун фонетикалык өзгөчөлүктөрү. Эгер сөз үндүү менен аяктаса, ны, ни, ну, нү болуп өзгөрөт. Эгер сөз жумшак үнсүз менен аяктаса, ды, ди, ду, дүү көздөй болуп өзгөрүүгө дуушар болот. Эгер сөзүбүз каткалаң үнсүз менен аяктаса, анда ты, ти, ту, түү көздөй болот. Эми балдар, бул ны көздөй жандоочунун эскертүүсү бар экенин көрөлү. Эскертүү: эгер сөз үчүнчү жак мүчө менен аяктаса, ны болуп өзгөрөт. Мисалы, Айша сабактан кийин үйүн көздөй бет алды. Ны көздөй аналитикалык формасынын синоними га карай. Га карай жандоочунун фонетикалык өзгөчөлүктөрү: эгер сөз үндүү жана жумшак үнсүз менен бүтсө, га, ге, го, гө болуп өзгөрөт. Эгер сөз каткалаң үнсүз менен бүтсө, ка, ке, ко жана кө карай болуп өзгөрөт. Мында да балдар эскертүү бар. Эгер атооч сөз үчүнчү жактын мүчөсү менен аяктай турган болсо, анда на, не, но, нө карай болуп өзгөрүүгө дуушар болот. Мисалы: Байкемди издеп талааны көздөй бастык. Бул жерде ны көздөй үндүүдөн кийин уюшулганын көрдүк. Чоң атамдын бүркүтү тоону көздөй учту. Жолду кыскартыш үчүн көпүрөнү көздөй айдадым. Дубалды көздөй басып барып отурдум. Бул мисалда жумшак үнсүз менен уюшулганын көрө алдык. Андан ары ташбака толкунду көздөй сүзүп бара жатты. Гүлдөр да күндү көздөй ачылат. Мериемдин эшикти көздөй кеткенин көрдүм. Бул мисалда каткалаң үнсүз менен уюшулгандагы формасын көрө алдык. 1969 жылы адам баласы биринчи жолу космосту көздөй учкан. Мезгили келгенде куштар да жылуу жакка карай учушат. Бул мисалда балдар биз синоним формасын көрө алдык. Дагы бир мисалды карайлы. Эмне болсо болсун, дайыма бийиктикке карай умтул. Эмесе балдар, биз силер менен бүгүн ны көздөй деген жандоочунун көрдүк. Көңүл бурганыңарга рахмат.